Кутмандуу күнүңөр менен балдар. Бүгүн биз суицид тууралуу сүйлөшөбүз. Биздин максатыбыз өмүрдүн баалуулугу тууралуу түшүнүктү калыптандыруу. Өмүргө шамал айдап көлдүн киргил көбүгүн кашка суудай мөлттей түшкөн өмүрүм. Жыл айланып өткөн сайын жаштык күн улам сулуу, улам ысык көрүндүң. Алыкул Осмонов. Тилекке каршы барган сайын тааныштарыбызга жана таптакыр бейтааныш ата-энелерге алардын дени сак жана жакшынакай эле балдары асман тиреген имараттардан, көпүрө, балкондон акыркы кадамын таштап, асынып алуу, венасын кесүү, дары каражаттарынын өлүмгө алып келүүчү өлчөмүн ичүү аркылуу өз жанын кыюу менен бул дүйнөдөн кетип жаткандыгына боорубуз ооруп, кайгырып келе жатабыз. Жашоону жаңы баштаган кырчындай жаш өспүрүмгө өмүрүн ушундай кыска жана коркунучтуу аякташына эмне түрткү болуп жатат? Көп учурда өспүрүмдөр өз көйгөйлөрүнө ата-эне, мугалим, досторунун көңүлүн бурдуруу үчүн жарык дүйнө менен коштошууну чечишет. Ошол эле учурда суицидтердин 80%-ында өспүрүмдөр ниеттенүүсү кайгылуу аякташы мүмкүн экенине маани бербестен, өз жанын кыюуга көпчүлүк учурда болгону коркутуу ниетинде барышат. Өспүрүм мындай коркунучтуу жол менен өзүнүн чөйрөсүнүн, чоңдордун жана курбалдаштарынын ташбоордук, уятсыздык, көңүл-коштук жана кайрымсыздыгына каршылыгын көрсөтөт. Мындай кадамга адатта түнт, көңүлү ооруй бере турган өспүрүмдөр жалгыздыктан өзүн керексиз сезүү, стресстерден жана жашоо маңызын жоготкондон улам барышат. Эгерде өспүрүм өзүн керектүү сезсе, анда өмүр ал үчүн баалуу болуп калат. Ошентип биздин жалпы милдетибиз, биздин тегерегибиздеги ар бир адам чын жүрөктөн көңүл буруу, катышуу, колдоо жана өзүн керек сезүүсүнө көмөктөшүү. Эгерде ар бирибиз күн сайын айланадагыларга жылмайып жана жүрөгүбүздүн жылуулугун тартууласак, анда эч ким басынып, кордолуп, кемсинмек эмес, өзүн бактысыз сезмек эмес. Демек, эч кимдин башында жаман ойлор пайда болбойт эле. Зигмунд Фрейд, белгилүү австриялык психиатр, эгерде адам өмүрдүн маңызына же анын баалуулугуна кызыга баштаса, демек бул анын айыккандыгын билдирет деп айткан. Ошол сыяктуу эле өз келечегин элестеткен өспүрүм ата-энеси, достору, коомго чыдай алгыс оор болгон кадамды эч убакта жасабайт. Ал гана эмес, ийгиликсиз жоготуулар, көз жаш дагы тез өтүп кетүү жана кайрадан бакыт, кубаныч, сүйүү, жарык, жылуулукка алмашуу ниетине ээ. Жашагыла, сүйгүлө, кубангыла.